Түйшүгү оор, бирок арзыбаган маян алган Дамира Өмүрбекованын жумушу таңзаарда көчө шыпыруу менен башталат. Ысык суукка карабастан түмөн түйшүктүү жумушта бир күндүк убактысынын дээрлик жарымын өткөрөт. Мындай мээнетине карабастан айына араң 8000 сом маян алып, айдан айга жеткире албай убара тартат. Ой, жарандар мусурларды ыргытып ташташат. Урналар толтуруп коюшат. Албайсың десек, биз айлык алып атасың, тазала дешет. Чиновниктер олар отурушуп алышып эле уже 30 000, 50 000, 60 000 акчаны алышат. Мисалы үчүн биздики продуктылар баардыгы кымбат. Мисалы үчүн ошо 8 000 айлык алам, 8 000 айлык мисалы үчүн жетпейт. Магазиндан бир нерсе алабыз, он алабыз, май алабыз, кант алабыз, нан алабыз, карыз болуп, кайра кийин айлыкка төлөп беребиз. Буга байланыштуу Улуттук статистика комитетинин Кыргызстанда кайсы тармактын кызматкерлери эң жогорку жана эң аз айлык алаары тууралуу маалыматын тизмектедик. Ага ылайык финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу жаатында иштеген 24,6 миң адам орто эсеп менен 35,343 сомдон айлык алаары белгилүү болду. Алардан кийин маалымат жана байланыш жааты турат. Мында эмгектенген 13,5 миң киши 35,114 сом акча иштеп табат. Үчүнчү орунда пайдалуу кен казуу тармагы жайгашты. Андагы 12,3 миң кызматкер 32,688 сомдон алышат. Ал эми арзыбаган айлыкка иштегендердин сап башында искусство жана көңүл ачуу тармагынын өкүлдөрү турат. Алар айына орто эсеп менен 9 000 сомдон бир аз көп акча алышат. Саламаттык сактоо жана социалдык кызмат көрсөтүү тармагындагы 73,1 миң киши ай сайын болгону 11 миңге чукул акча алышат. Өлкөдөгү 194,2 миң мугалим 14-15 миңден гана маян атабат. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын орточо айлык акынын суммасы жогорулап жаткандыгы айтылат. Өлкө аймагында эң жогорку эмгек акы Бишкек шаарында, анда бир жумушчу орто эсеп менен 22 000 сом алат. Ал эми Ош шаарында орточо акы 13 000 түзөт. Бул негизи ар бир тармак боюнча эмгек акылары бизге маалымат келип түшөт. Область боюнча бардык тармактар боюнча ошонун негизинде эсептелип чыгарат. Эмгек акы жана аны төлөө карыздары боюнча маалыматтар 2021 жылдын 1 августуна карыз жок. Жогоруда айтылган суммалар кагаз жүзүндө гана бекитилгендей. Анткени коомчулукта кызматкерлердин көпчүлүгү мындай суммада акы алышпаарын айтып келишет. Тамак аштан артпайт, азыр каякта эми. Азыр эң жогорку айлыгыбыз 8 000, 9 000, 10 000ге жетет эми Кыргызстанда. Неге өзбө биздин государство ушундай болсо, эчтекен ойлонушпайт. Өздөрүнүн чөттөгүн иштей беришет, кимиси келсе эле ошол. 20 болуш керек да, жок дегенде 20 болсо, ошондой жеп ишкенге кичине атат. Кийим кечек кийесиң. Кыскасы иштеген айлыгың айга жетпей түгөнөт. Жетсе дагы өзү менен өзү мындай ашыкча мындай киреше жок болуп да. Айлык акы менен жашоого зарыл шарттардын жетишсиздиги мигранттардын агымынын көбөйүшүнө да себеп болууда. Оор кесипти аркалаган жарандардын эмгегинин бааланбай жатышы да олуттуу көйгөй. Өлкөдөгү жүрүп жаткан каатчылык, кымбатчылык жагдайды эске алып, мамлекет айлыкты жогорулатуу зарылдыгын караш керек дешет. Мисалы биздин Евроэкономический союзда мамлекеттердин ичинде эң низкий айлык акы бизде экен. Жанагы продукттарга бензин башка эмелери көтөрүлгөн жок. Ал ошо боюнча калды, бирок айлык акылары көтөрүлүп атат. Ушул каатчылыктын айынан бир канча биздин кыргызстандыктар башка мамлекеттерге жумуш издеп кетишип атат, Ошон менен эле бирге бизде жанагы тамак аш болсун, бензин болсун, башка нерселер болсун, өтө эле 2 эче кымбаттап кетти. Эскерте кетсек, орточо маянаны эсептөөдө жарандардын бардык категорияларынын, анын ичинде атка минерлер, ири ишканалардын кызматкерлеринин эмгек акысы эске алынат. Кыргызстанда түйшүгү оор кесиптердин маянасы төмөн экендиги да айтылып келет. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.